Саманчынын жолу повесинен үзүндү. Майсалбектен кат. Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апаке. Мен сенин кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак баракты тиктеп олтурган кезим. Акыры түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгендей ишенем. Ооба апа, сөзсүз мени туура дээрсиң. Антпесе түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган суроо калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жолу берилүүчү жарык дүйнө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Ооба апа, энесиң. Сенин бул сурооңа тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтаарым. Согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына түшкөн кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Ал үчүн кан төгүп, ал үчүн жан берип, ал үчүн кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды тамга таанытып окуткандын ордуна колума флона кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Ыйлаба апа, ыйлаба. Эч ким ыйлабасын. Кош, түбөлүккө кайыр кош. Караныңдан айланайын ала тоо. Кош.